Экинчи Шамуэль китеби. Биринчи бөлүм. Шабул өлгөндөн кийин Дөт амалыктыктарды талкалап кайтты да, сыкылакта 2 күн болду. Үчүнчү күнү Шабулдун кошуунунан үстүндөгү кийими айрылган жана башы топурак болгон бир киши келди. Ал Дөткө келип, жерге жыгылып, ага таазим этти. Дөт андан: "Сен кайдан келдиң?" деп сурады. Ал Дөткө: "Мен Исрайылдын кошуунунан качып келдим" деп жооп берди. Дөт ага: "Эмне болду? Мага айтып бер" деди. Ал: "Эл согуштан качты, элдин көбү жыгылды, өлүмгө дуушар болду. Шабул жана анын уулу Жонатан да өлдү" деди. Дөт айтып берип жаткан уландан: "Шабул менен анын уулу Жонатандын өлгөнүн сен кайдан билдиң?" деп сурады. Ага баяндап жаткан улан мындай деп жооп берди: "Мен кокусунан Гилбоя тоосуна барып калдым. Шабул өз найзасына кулады. Арабалар жана атчан жоокерлер болсо ага жеткени калышкан эле. Шабул артын карап, мени көрүп, өзүнө чакырды. Мына мен дедим. Ал мага: "Сен кимсиң?" деди. Мен: "Амалыктык болом" дедим. Ошондо ал мага жакын келип, "Мени өлтүр, анткени мен жаным чыкпай кыйналып жатам" деди. Мен жакын бардым да аны өлтүрдүм. Анткени анын жыгылган соң тирүү калбасын билдим. Анын башындагы таажысын, колундагы билеригин алдым да аларды өз мырзама бул жерге алып келдим." Ошондо Дөт өзүнүн кийимин кармап туруп айырып жиберди. Жанында турган кишилер да ошондой кылышты. Алар кылычтан өлгөн Шабулду жана анын уулу Жонатанды жоктоп, Теңирдин эли жана Исрайыл тукуму үчүн боздоп ыйлап, кечке чейин орозо кармашты. Дөт айтып берип жаткан уландан: "Сен кайдансың?" деп сурады. Ал: "Мен келгин амалыктыктын уулумун" деп жооп берди. Ошондо Дөт ага мындай деди: "Кантип коркпой Теңирдин майланганын өлтүрүүгө кол көтөрдүң?" Анан Дөт уландардын бирин чакырып, жакын келип, "Муну өлтүрүп сал" деди. Улан аны өлтүрдү. Ал өлдү. Дөт ага мындай деди: "Өз каның өз башыңда, анткени Теңирдин майланганын өлтүрдүм деп айткан сөзүң өзүңө каршы күбө болду." Дөт Шабулду жана анын уулу Жонатанды жоктоп ыйлады. Анан ал Адилеттүүнүн китебинде жазылгандай жүйүт уулдарына жаа ырын үйрөтүүнү буйрук берип, мындай деп айтты: "О Исрайыл, сенин сыймыгың бийиктиктериңде өлтүрүлдү. Күчтүүлөрүң кандай кулады. Пелиштиликтердин кыздары кубанычка батпаш үчүн, сүнөткө отургузулбагандардын кыздары салтанат курбаш үчүн Гатта айтпагыла, Ашкелондун көчөлөрүндө жарыя кылбагыла. Гилбоя тоолору, силерге шүүдүрүм түшпөсүн, жамгыр жаабасын, силерде жемиштүү талаа болбосун. Анткени ошол жерде күчтүүлөрдүн калканы талкаланды. Шабулдун калканы зайтун майы менен майланбаган сып талкаланды. Жарадарлардын канысыз, күчтүүлөрдүн майысыз Жонатандын жаасы кайра артка кайтчу эмес. Шабулдун кылычы кынынан бекер suurулчу эмес. Шабул менен Жонатан тирүү кезинде бири-бирин жакшы көрүшчү, ынтымактуу болчу. Өлгөндө да ажырашпай бирге өлүштү. Алар бүркүттөрдөн учкул, арстандардан күчтүү жандар эле. Исрайыл кыздары, силерге кочкул кызыл жана кооз кийим кийгизген, кийимиңерге алтын жасалгаларды тактырган Шабулду жоктоп ыйлагыла. Күчтүүлөр майданда өлүштү. Сенин бийиктиктериңде Жонатан өлтүрүлдү. Бир боорум Жонатан, сен үчүн аза күтөм. Сен мен үчүн абдан кымбат элең. Сенин сүйүүң мен үчүн аялдын сүйүүсүнөн артык эле. Күчтүүлөр кулады, согуш куралдары кыйрады.